Манас районунун Арал айылындагы Акбай каналынын узундугу 10 километр. Бул канал аркылуу Арал айылынын дыйкандарынын үлүш жерлери сугарылат. Учурда техниканын жардамы менен каналды оңдоо жумуштары жүрүп жатат. Күзгүгө пландалган 150 метр капиталдык ремонт 2 миллион 200 койгон силерде Арал айылында Акбай каналынын. Ошол боюнча даярдыктар жүрүп атат. Ушу жумада буюрса основаниясын коюп, Г-образный блокторду коюп, күйүптөбүз 150 метр. Өткөн жылы Манас районунда 2000 гектардан ашык жерге күздүк дан эгиндери эгилген. Быйыл 2600 гектар жерге күздүк эгүү пландалууда. Дыйкандар жер суу сугаруу иштери менен алек. Күзгү сугат иштери 2600 гектар жерге план коюлган. Бүгүнкү күндө 700 гектар гана сугарылды. 300 гектар беде тондурма. Жалпы 1000 гектар сугарылды бүгүнкү күндө. Сугат иштери жүрүп атат, жакшы жүрүп атат. Покровка айылынын тургуну Талгат Дүйшөбаев 20 жылдан бери эрте жаздан кеч күзгө чейин дыйкандардын үлүш жерлерин сугарып каражат табат. Сентип кызмат акысты аткарабыз. Жана ошол аркылуу ошол үй бүлөбүздү асырап эмгектенебиз. Төө бурчак жана башка эгиндердин баарын ошол сугарып элдерге кызмат этип келе жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол 10 гектар будай эгиле турган жерге суу салып атабыз. Кудай буйрса суунун келиси жакшы. Дыйкандар ар бир гектарына 2000 сомдон төлөп берет. Быйыл Манас районунун дыйкандары буудайдан алган күзгү түшүмү мол болуп, ар гектарына 35-40 центнерден дан бастырышты. Норзбек Шабдамек уулу, Орозбек Бейшебаев, Манас району.